Эми маегибизди баштасак, Мээрбек Асанбекович, жооптуу кызматта иштүү кызуу баштадыңыз. Ушу сот реформасынын алкагында алгачкы кадамдарды, күч аракеттерди кайсы багыттарга жумшап жатасыз? Сөздөн биз азыркы учурда ишке өтүшүбүз керек. Өзү биздин программабыздын аталышы да ошондой да. Ошондой. Анан эми азыркы учурда элдин сотко болгон ишеничин биз бардыгыбыз эле билебиз. Бирок бул жаатта биз азыр элден сурамжылоо жасайлы деп ушундай багыт алып атабыз. Негизи сотторго болгон ишенич кандай? Биз азыр ушул багытта сурамжылоо жасап, анан кандай көйгөйлөр бар, кандай нерселерди биз кылышыбыз керек, биз ошонун үстүнөн иштейбиз да. Ишеничи чын айтканда эми 5 кол барабар эмес дегендей азыркы учурда сотторго бир аз элдин көз карашы салкыныраак десек мен жаңылышпаймын. Анткени биз биринчи соттор өзүбүз ичибизден оңдолушубуз керек. Биз мыйзамдуулукту туу тутуп сакташыбыз керек. Биз ошол мындай маданияттуулукка үйрөнүшүбүз керек. Мыйзамдын колдонуу маданиятыны биз үйрөнүшүбүз керек. Анан эми негизи бүгүнкү күндө сот реформасын бул багыттап биздин Кыргыз Республикасынын президенти чоң тапшырмаларды койду. Тапшырмалардын эң приоритеттүү багыты бул элдик сот тармагын түптөш керек. Мамлекетке иштей турган сот тармагын түптөшүбүз керек. Мурдакы жат көрүнүштөн айрылышыбыз керек да негизи. Ушул жаатта балык башынан дегендей, мен ушу жогорку соттон реформаны баштасам деп мындай өзүмдүн азыркы иштөө тартибиме киргизип атам. Азыркы учурда биз жогорку соттон баштадык. Кээ бир жерлер ылдыйдан баштайт. Бул ушул жергиликтүү соттордо ушундай нерселер болуп атат. Мындай биз жогорку сот акпыз дегенде биз алыспыз. Ар бирибиз биринчи ушул кандайдыр бир реформаны баштоодо ушу башынан баштасак. Биз ошондон ушул жогорку соттон баштадык. Андан кийин ошо сот системасындагы өзүбүздүн структураларыбыз бар. Ар бири менен ушундай кетебиз. Жергиликтүү сотторго чейин керек болсо ушул эмеге чейин иштейбиз. Соттордон сырткарыда мына аппарат кызматкерлери. Аппарат кызматкерлери бул элди биринчи арыз таштагандан тартып ушул нерселерди бардыгын соттун мындай жүрөгү десек, мен жаңылышпаймын да. Ошондон ошол аппараттан, ошо биз бир эле нерседен дагы башташыбыз керек, алгачкы нерседен. Ошо бир жаран мисалы келип, бир арызы менен сотко келди. Келгенде эле биздин ушул соттун кызматкери ошол арызды кабыл алып аткан. Ал ордунан туруп, азыр элге кызмат кылышыбыз керек, ордунан туруп. Ал мисалы жаран кандай сотко келди? Көйгөйү менен келди. Ал тойго же бир кандай жыргаганга келген жок. Биз ошону сот системасынын кызматкерлери биз сезишибиз керек. Ошондон ушул босогосун көрүп төрүнөт дейт. Биз босогодон көрүп ошол адамга жакшы биз маданияттуу мамиледен башташыбыз керек. Мына реформа ушудан башталат.